урматтуу Садыр Нуркожоевич жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Биздин бүгүнкү Сусамыр өрөөнүнүн элин чогулган себеби көйгөйлөр чечилбей жатат. Сусамырда маселелер көп маселелер чечилбей жатат. Ошон үчүн элдер чыгып сиздерге кайрылуу жасап атабыз. Көкөмөрөнүн суустун көпөрөсү 3 жыл эле колдондук. Андан түшүп калды, тура эмес салынып. Ошол көпөрөбүздөн бардык райондор келип, жайытыбызга чыгат, жер айдаган жагыбызга чыгат. Көпөрө түшүп калганда 2 жыл болду. Биздин көпөрө 2 жылдан бери салынбай келет. Ушу бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасайбыз. Ушул көпөрөнү бүтүрүп берсеңиздер, ушул көпөрө 2 айылды бириктирип турат да, бул көпөрө 1-май айылы менен МЖС айылын. Бул көпөрө 17-жылы курула баштаган. 18-жылдын аягында курулуп бүтүп, эксплуатацияга бергенбиз. 2020-жылдын сентябрь айында ушундай информация келди, кулап калды деген. Кулап калып, анан бул мостко 1 эмес 2 жолу жумушчу комиссия түзүлүп барып келдик. Бул жерден спор эмне? Күнөө кимде? Курган тараптабы? Же долбоордон кеттиби? Ушундай болуп спор болуп отуруп, анан эң аягы биздин министерство тарабынан немеге берилген? Независимый экспертке. Эксперттер да аныктап, бул көпөрөнүн себеби 2020-жылдары айыл өкмөт тарабынан курулуп, айыл өкмөт тарабынан көпөрөнүн ылдый жагын суунун нугун бурушкан. Мына ошол суунун нугун бурганга байланыштуу суунун алдындагы неме грунтту жеп отуруп, ошол 1,5 жылдын ичинде бир опораны 1,5 метрге ылдый түшүп кеткен. Ошонун негизинде бир опоро ылдый кыйшайып калып, эки жактагы балкалар бир тараптуу балкасы сууга түшүп калган, бир тараптуу балкасы кыйшайып калган. Анан ушунун негизинде багы экспертиза ушундай кылып чечим чыгарды. Аны уже айыл өкмөттөргө бир экземплярын бергенбиз, тааныштырганбыз. Ушул чечимдин негизинде ошол суунун нугун бурдурган күнөөлүү. Эмне үчүн суунун нугун көпөрөдөн ылдый, көпөрөгө жакын жерден өзүнчө разрешение мындай макулдук албай бурдуруп салган деп мына заключениясы чыгып келген. Заключениясын уже айыл өкмөттөргө бергенбиз, тааныштырганбыз. Бу жерден ошол сероону эми мындай болуп калды, бул айыл өкмөт дотацияда турат, тигиндей мындай дегеннен көпөрөнү калыбына келтирүү иштерине кайрадан долбоор түстүрүп, ал уже даяр болду. Өкмөттөн каржы сурап, бул немени калыбына келтирип бериш үчүн көпөрөнү. Ошо жаңы жылдан бери эле бир апрелден бери өкмөттөн акча сурап атабыз. Кандай акча курулса, которулса бизге көпөрөнү калыбына келтирүү иштери башталат. Биз даяр турабыз, уже акчаны гана күтүп турабыз да.